Кыргызстанда 3 биздин ооруканабыз боор алмаштырууга операциясына даяр деп. Бул албетте аябай жакшы кабар. Министр мырзага только кошумча 4-чү больницаны айтпаптыр да. Бизде атайын клиника бар. Ош мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн июль айынан бери даяр операцияга. Толук медицина шаймандар менен, дары-дармек менен, бардыгы менен камтылып даяр турат. Ошого уруксат жок, операция баштай албай атышат. Биринчи күнү биз Ош шаардык ооруканасында барып, ордунан көрүп, оорукананын операцияга даяр экендигин көрүп келгенден кийин 3-чү күнгө күн тартибине киргизип, азыр мына видео даяр экен. Ош мамлекеттик университетинин алдындагы клиникадагы боор алмаштыруу операциясына даяр болгон отделениени көрүп коюңуздар видеодон. Ош мамлекеттик университетинин медициналык борборунун орган трансплантациялоо бөлүмү. Операциялык обочобуз операция маалында керектелүүчү жалгыз ирет колдонулуучу жабдыктар менен камсыздандырылган. Боор алмаштыруу операциясына даярдык кылып көрүү өтө кымбат турат. Ош мамлекеттик университети бюджеттен 1 тыйын албастан өздөрү 100 миллион сомго атайын операцион бөлмөлөр даярдап, керектүү жабдыктар менен камсыздап коюп, азыр күтүп отурушат. Жагымдуу бир маалыматты жарыялап койгум келет. Мына өзүңүздөр билесиздер, президентибиз Садыр Нуркожоевдун эмилгеси менен Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциялары бюджет эсебинен өтүп атат. Мына ушул негизинен бул Бишкекте болуп аткан 30 май күнү Ош мамлекеттик университетинин клиникасында бөйрөк алмаштыруу операциясы болуп өттү. Биздин ушул түштүк борбордогу биринчи операция, ийгиликтүү болду операция.